бешик ырындагы түшүнүктөр акырындык менен этнопсихология катары баланын аң сезимине сиңип жүрүп отурат. Сен баланчанын баласы менен ойнобо. Сен ал менен тең эмессиң. Сен мындай болушуң керек. Ал тиги жазап атпайбы деп айткан. Ага боло берет, ал тексиз. Сенин атаң сен деген тектүүсүң. Сенин биздин тукумга жаман сөз айттырбашың керек деп үйрөтүп баштаган. Жоопкерчилик. Бул ал тигини шылдың кылыш эмес, жоопкерчиликти кичинекейинен баштап калыптандырыш керек болуп баштаган. Бул мына этнопсихология, этнопедагогикага менен этнопедагогикага тийиштүү түшүнүк. Экинчи түшүнүк бар. Көрдүңбү тетиги мына аралыктан эле тетигилерин ойноп аткан. Ошол туура эмес оюн балам. Сен антпе, биз акылдуу балдар минтип ойнойт. Мындай кылыш керек. Деп оюнду жашоо турмуш менен айкалыштырып, жаңы бир аралыкта эле жүргөн нерселерден бир баа алып келе баштаган. Анан бул акырындык менен улут ичинде калыптанып жүрүп отурган. Бул эркектерге мүнөздүү эле болгон эмес, аялдарга да мүнөздүү болгон. Баланчанын кызын карачы, түкүнчөнүн кызын карачы. Алар деген сен ага тең элбе, аны деген энеси ошондой. Энеси жаман болгон анын деп деген нерсеге алып келген. Мына ушундан улам бир макалды эскерте кетейин да. Атасы жаман, аста-аста оңолот деген. Энеси жаман, эжели оңолбойт. Мына көрдүңбү, генетиканы аныктап атат. Сен атаң жаманбы, демек энең жакшы болуп кетсе, акырындап жүрүп оңолосуң. Эгер энең жаманбы, ал таптакыр оңолбойт деп отурганда анан кыздарды эмне кылган? Ошондой тарбиялай баштаган. Энеси өзүн жаманаттысы кылбаш үчүн баласына башка бир кошуналардын балдарынын мисалында көптөгөн нерселерди айтып жүрүп отурган. Бул парапсихологиянын калыптанышы болгон. Албетте оозеки болгон, бирок акырындык менен эме кылып отурган. Анан коомчулук чоңоюп келе баштаганда эмне болгон? Ар бир бала өзүнүн ата тегин төмөндөткүсү келген эмес. Бул азыр да бар. Азыр мына сөзүңүзгө каралчы, мына бүгүнкү күндө ар бир уруу өзүнүн китептерин чыгара баштады. Демеле калыңдыгы мындай. Эч ким эле тексиз болбосу келбейт. Баары эле барып хандын тукумунан, бийдин тукумунан келип чыгып атпайбы? Ошол бул ал дагы эчтеке эмес. Андан кийин ошол мына тексиз болбосу келбегендин натыйжасында анан эмне кыла баштаган? Баары тең манап деген өз бир эле киши болгон. Эрежени ойлоп тапкан. Манап болгусу келген. Баары манап болуш үчүн эмне кылыш керек? Көтөрүлүп, аристократтык мүнөздөгү сапаттарга ээ болуш нерсе келе баштаган. Эми ошол салт ар жагында этнопсихологияга тиешелүү мүнөздөрдүн баары унутулуп калып эле, ар бир уруудан эле же болбосо ар бир коктудан эле бир баатыр чыгып атат. Ал баатыр чын эле ошондой баатыр болсо кыргыз мынчалык кырылып мынчалык кор болбойт эле да. Көп болот элек да. Ал баатырлар деген ал ошол эле коктунун кызыкчылыгын ойлогонун эч ким элеске албайт. Көрдүңбү? Эми ошондон улам эмне кыла баштаган? Ар бир уруу өзүнүн эрежелерин сактап калып, анан жалпы кыргызга жайылтуу аракетин көрө башташкан. Жайылтуу аракет. Ошол үчүн кээ бир уруулар, кичинек уруулар, чоң уруулардын арасына кирип, ошолордун кызыкчылыгындагы нерселерди көрө баштаганда анан тектүү деген, тектүү десем баягы сөз селетигинде маанисинде эмес, баягы бай тигинде жетиштүү эмесинде эмес, ал адеп, аклак жагынан дагы ички дүйнөсү боюнча дагы, руханий дүйнөсү боюнча да бай болгусу келе баштаган. Анан ошол эрежелер ар кандай шартта, ар кандай кырдаалда аныктана баштаган.